атаңды көргенде энекеңен жан шығар. Атаңдың көргенде қорған шаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Акылбек Жуманалиев агайды чакырганбыз. Акылбек агай бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясындагы башкы илимий кызматкер. Куш келипсиз агай. Рахмат. Студиябызга. Мына жакында эле сиздин жетекчилигиңиз менен Кыргыз илимпоздорунун баягы бир тобу биригип Кыргызстандын тарыхын 3 томдук китеп кылып, момундай калың том кылып чыгарыптырсыздар. Анан биринчи томунда байыркы мезгилдерден Кыргыздын 17-чи кылымга чейинки тарыхы, экинчи томунда 17-19 кылымдын тарыхы, ал эми 3-чү томунда болсо 20-21 кылымдагы бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган экен. Ушул китептин келип чыгышы боюнча айтып берсеңиз алгач агай. Эми ушу биз мына 30 жыл болуп калды, өз алдыбызча мамлекет болуп эгемендүүлүктө жашап келатабыз. Анан кийин ар бир инсан, кыргыз болобу, ошо инсаныбыз тиги биз деле өзүбүздүн тарыхыбызды өз тилибизде жазалы деген ой кеткен. Анан антип даярданып сөз болуп атып, элден мурун ушу бир 5 том кылып чыгаралы деп, анан кийин аягы келип 3 томго келип токтолгонбуз. Бул 1900 кечирип коесуздар 2014-жылы, 15-жылдары ошондо ары бери акылдашып тарыхчылар менен. Анан 3 томго келип токтолуп, анан кийин чыгарууга кириштик. Бул уже Илимдер академиясынын президиумунда бекилип, анан ошондон кийин иштей баштадык. Бул 3 томго 40тай тарыхчылар катышты. Республикабыздын ар кайсы жеринен жогорку окуу жайларда иштеген тарыхчылар, өзүбүздө иштеген тарыхчылар болуп, анан кийин жазып кириштик. Эми бул кыргызча жазган аябай оор экен, мурун анча-мынча Орусча жазып көрүп калганбыз. Анан кийин көп момундай сөздөр, терминдер орусчаны, анан аларды сүйлөмдөрдү баарын кыргызчага которуштап өзүнчө бир чоң машакаттуу иш болуп, бирок ошого карабай колубуздан келишинче котордук. Котормочуларга көрсөтүп аттык, туурабы, туура эмеспи деп. Анан кийин экинчиден тарыхыбызды жазганда дагы жаңыча көз караш менен жазууга туура келди. Себеби эски советтик мезгилдегидей көз караш менен жазганда так эл түшүнбөй калмак, бул эмне деген тарыхты жазышты деп. Анан биз жаңыча көз караш менен көп проблемаларды азыркы күндүн талабына жараша, көз карашына жараша жаздык. Бир 40тай тарыхчылар катышып чыгардык.